Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева жекебиздин номери. Урматтуу менин угармандарым, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналымдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Экинчи китеп 5 бөлүм. Алмаз айылды аралап баратып, өзүнө тааныш адамдарды көрүп, алар менен түшө калып учураша албаганына бир эсе кейип, бир эсе аларды аман көргөнүнө да каниет кылып баратты. Чоң кара жолго чыкканда борбор жака кетчү аялдамада турган Арсар менен Саулени көрүп, өзү да сезбей машинанын тормозун тепти. Машина аз жерден оодарылып кете жаздады. Бирок ошол замат эсине келе калып, машинасын кайра айдап жөнөдү Алмаз. Арсар, бул кадимки Арсар. Жүрөгү тамагына кептелип, колдору майда калтырак басты. Арсарды ушул жерден көрөм деп миң уктаса түшүнө кирген эмес. Мурдагыдан да сулуу болуп, өңүнө чыгыптыр го. Демек, жашоосу анча деле жаман эмес. Шаарда жашап жүргөндөй. Болгондо да көптөн бери шаарда го. Сауле жеңеси жанында турганына караганда төркүнүнө келген го. Алмаз машинасын бурулуштан өтүп барып токтотту да ойго чөмүлдү. Жеңе, бул ким? Арсар жалтыраган капкара машинени карап таңыркап калды. Билбейм, кызыке. Айылда мындай машине жок. Шаардан келген неме го дейм. Сауле эки иинин куушуруп туруп калды. Арсардын бүткөн бою дүркүрөп чыкты. Бул эмнеге бизди көргөндө токтомокчу болуп барып жүрүп кетти кайра? Бул тигинин аңдытып койгон кишиси эмеспи? Ал мени ал түгүл ушул жака чейин аңдытып койдубу? Же мага жөн эле коркконго кош көрүнөт болуп атабы? Бир заматта Арсар миң ойду ойлоп жиберди. Жеңе, мен коркуп атам. Бул тигинин кишиси эмеспи? Койсоңчу, кызыке. Сауле эмне дээрин билбей дендароо болуп калды. Машине бизди көргөндө токтомокчу болуп барып жүрүп кетти го кайра. Ооба, ошентти. Мен да таң калып калдым. Жеңе, болсо болушу мүмкүн. Машине биздин айылдан чыкты го. Ооба, машина ошол жактан чыкты. Мен айылдан мындай машина көргөн эмесмин эзели. Жеңе, эмнеси болсо да этият бололучу. Эгерде мен аңдып жүргөн неме болсо, кайра өтүшү мүмкүн. Жеңе, аялдаманын артына туруп турбайлыбы? Эгерде кайра өтсө, биз аны көрөбүз, ал бизди көрбөйт. Арсар жеңесинин жообун күтпөй, көтөрүнчүктөрүн көтөрүп, аялдаманын артына кетти. Жеңеси артынан басты. Арсар жеңеси менен турганына караганда төркүнүнө келген. Сабырбек менен элдешти болду экен. Ай, элдеше койбойт го. Жүрөгү эркине баш ийбей, Арсарды дагы бир жолу көргүсү келди. Балким шаарга кете турган болсо, аны ала кетсемби? Бул ой жанын кыйнап, ошонткеним туура болобу, же туура эмес болуп калабы? Балким жолду ката мени таанып калсачы, анда эмне болот? Жеңеси кийимине караганда узатып эле чыккан. Демек Арсар өзү эле кетет. Ай, эмнеси болсо да көрө жатаармын деп ойлоду да, машинасын оталдырып, кайра бурулду аялдаманы көздөй. Бурулуштан бурулганда аялдамада эч ким жок экенин көрүп, ичи ачышып кетти. О, Мако жаным, эмнеге дароо токтогон жокмун? Кетип калган тура. Кайсы машина менен кетти болду экен? Алмаз машинасын аялдаманын алдынан кайра буруп, жолго чыкты. Жанагы өтүп кеткен машиналарды кубалап, алардын ичинен Арсарды издемекчи болду. Жеңе, бул чын эле мен аңдып жүргөн неме турбайбы? Арсардын көздөрү алайып калды.
Ой кызыке, менин да жүрөгүм түшүп калды. Жеңе, азыр келген машина кайда барса, мен кетишим керек. Бул эмнеге мени ушул жака чейин аңдытып койгон? Балдарым эмне болду экен? Арсар балдарын эстегенде чыйпыйы чыкты. Кызыке, машина келе жатат. Мен тосоюнчу, сен тура тур. Сауле аялдаманын алдына жүгүрдү. Машинанын жалын албастап кол булгалаганынан токтоп калды. Ой, тынччылыкпы деги? Кайда барат элеңиз? Шаарга бир киши ала кетиңизчи. Сауле шоопурду жалооруй карады. Ой, мен балыкчыга чейин эле барам. Мейли, балыкчыга чейин деле ала кетиңизчи. Ал жактан таксилер жүрөт да. Арсар аялдаманын артынан чыга калды. Шоопур аны карап таңыркап калды. Ой, кимин кетесиң деги? Мен кетем. Арсар сумкасын машинага тыга салды. Өзү да шашылыш отурду. Жеңе, болуп туранда, жакшы тургула, кабарлашып турабыз да. Мен телефон чалам сизге жеткенде, деди Арсар. Болуп тур кызыке, дайыныңды билдирип тур. Кеттик анда. Арсар машинанын эшигин тарс жапты. Экөөнүн жоругуна алдасы оозунан түшүп отурган шоопур эсине келип, машинасын от алдырды. Ой, бу силер эмне, бирөөнөн качып баратасыңарбы? Ооба, тезирээк айдаңызчы, мен күйөөмдөн качып баратам. Арсар оюна келгенин айтты. Ошондой тим эле шпиондордой болуп жашынып алыптырсың го. Мен аны менен бир аталуу ажыраштым. Ошондуктан артымдан жете келеби деп коркуп жашынып тургам. Ошондой де. Азыркы жаштар үйлөнө элек жатып эле ажырашканга кириштиңер. Шоопур бакылдап ар нерсени сүйлөп баратты. Арсар анын сөзүнө деле көп көңүл бурбай, жолдон жанагы машинаны карап баратты. Балким дагы бир жерде аңдып турабы деген ой кетти. Алмаз алдындагы бир топ машинелерди кубалап өтүп, алардын ичинен Арсарды көрүп каламбы деп эңкейе калып карай берди. Бирок Арсарга окшош бир да жан көрө алган жок. Кап, жана эле токтоп ала кетсем болмок экен. Балким ал мени тааныбайт эле. Мен эч болбосо анын кайда жашап атканын билет элем го. Алмаз жини менен рульду бир урду. Эх, Мако жаным, эмнеге дароо токтогон жокмун? Арсарга болгон сагынычы жүрөгүм мыжып. Эгерде азыр аны тапса, баардыгына кайыл болуп, аны кучагына бекем кысып, анын жүрөгүнүн кагышын даана угуп, өзүнүн сүйүүсүн, сагынычын, өзүнүн жүрөгүнүн кагуусу менен сездиргиси келди. Эмнеге дароо токтогон жокмун? Эмнеге? Ооба. Эгерде мен азыр аны тапсам, ачыкка чыгам. Андан ары эмне болсо ошо болсун. Болду. Жетишет го. Кайсы убакка чейин коёндой болуп жашырынып жүрөм. Атам да тинтип ооруп жатса. Акыр аягы кайран башка бир өлүм, деп ойлоду да, машинени катуулап айдап, алдыдагы машинелердин баарын артка таштап, улам эңкейе калып алардын ичин карап, жел ызгып жөнөдү. Бирок Арсарды таппай калды. Ал кайда жетип кетти? Жеңесичи? Эгерде Арсар машинага түшүп кеткен болсо, жеңеси кайра айылга кетчү жолдо бара жаткан болот эле го. Же балким ал да машинага түшүп кеттиби? Балким ар жактан айылга кетчү машина чыга калдыбы? Эмнеси болсо да Арсарды таппай калганын түшүндү. Дароо эле токтосом эмне? Алмаз машинасын обочого токтотту да рульга башын коюп ойго чөмүлдү. Менин бул азабым качан бүтөт деги? Качан мен эркин жүрө алам? Мен Арсар менен тоо койнунда жыргап жашагым келбеди беле? Алмаз жини келип, муштумун түйүп, каны кайнап чыкты. Баардыгын болгондой кылып айтып, прокуратурага барсамбы? Мени угуучу киши табылабы? Же мени кайра көптөгөн жылдарга түрмөгө тыгып салышабы? Тигилер, мени түрмөгө отуруп калсам эмне кылышат? Алар мени соо койбойт го. Эми кандай кылыш керек? Өз суроолоруна жооп таба албай
Алмаз жол четинде көпкө отурду. Арсар шаарга келери менен дүкөндү сатуу жөнүндө газетага жарнама берди. Соня, эгерде биз тезирээк бул жерден кетпесек, тиги шүмшүк бир нерсе кылчудай. Ал мени айылга чейин аңдытып, кишисин жибериптир. Арсар, а сен жөн эле жаңылып аткан жоксуңбу? Ал сенин айылга кетээриңди кайдан билди? Аны сен экөөбүздөн башка эч ким билген эмес да. Анан сен абдан шашылыш жөнөп кеттиң. Ал кантип сенин артыңдан бирөөнү жибере калсын? Менин оюмча, бул жерде башка эле бир нерсе го. Сен ошентип ойлойсуңбу? Арсар Сонянын сөзүнө муюп, өзү да ойлонуп калды. Чын эле, ал менин айылга кетээримди кайдан билмегиле? А балким тиги машина жөн эле мени ала кетейин деп кайра кайрылды. Же балким ал мени тааныган бирөөдүр. Ким болушу мүмкүн? Арсар, коркконго кош көрүнөт боло бербейличи. Сен абдан коркуп калгансың го. Эгерде ал ошончо эле сенин артыңдан аңдытып койсо, анын ою жакшы эмес биз үчүн. Ошондуктан биз ага өзүбүздүн алдастап калганыбызды билдирбешибиз керек. Эгерде ал биздин алдастап калганыбызды байкап калса, биздин кача турганыбызды да баамдашы мүмкүн. Ошондуктан өзүңдү колго ал да алаңдаба. Андан көрө эч нерсе болбогон адамдай жүрө бериш керек. Капырай, ал сени ушунча эле жакшы көрүп калдыбы? Соня Арсарды шектүү карады. Билбейм, Соня. Балким анын башка бир ою бар. Жакшы көргөн киши ушинтип аңдытып койбойт эле го. А балким ал биздин үйдү да аңдытып койгон. Арсар баягы келген бейтааныш тууганын эстей калды. Болушу мүмкүн. Соня да ошону эстеди. Бул эмнеге мени мынча аңдып калды? Деги мунун ою эмнеде? Бул жерде бир башка маселе бар го. Эмне маселе болушу мүмкүн? Билбейм, Соня. Жөн эле сүйүп калган адам ушунча аңдыйт беле? Ошону айтсаң, буга эмне керек деги? Соня ээгин кармап, бөлмө ичинде ары-бери басып ойлонуп калды. А балким ал сенин күйөөң болуп жүрбөсүн? Сауырбекпи? Жок, ал болушу мүмкүн эмес. Сауырбек андай машина минсе жеңем билет эле го. Биздин айылда бирөөнүн андай машина эмес, жаң көйнөк кийгенде эле угулуп турат күн өтпөй. Анда ал тигинин эле кишиси. Ошондойго деп эле ойлоп атам мен деле. Эмнеси болсо да биз бул жактан батыраак кетишибиз керек. Аркы беркибиз даяр болгуча мен тигини алдап соолап турайын. Ага такыр шек алдырбаш керек. Бир күнү жер жуткандай жоголуш керек. Арсар досун ушул ойго бекиген адамдай карады. Садыр Гапарович адатынча креслого чалкалай ойлонуп отурду. Дагы бир аз калды. Ошону ишке ашырсам эле бир аттап өөдө чыгам. Өөдө чыгарын ойлогондо жүзү жылмайып, ичи жылыды. Ошондо азыркы мага асылган дала итти жок кылам. Анан керек болсо аялым менен ажырашам да Арсарды алып алам. О, анда кандай сом болор эле. Капарович Арсарды суйкайта кийинтип, алтынга чулгап, өзүнүн досторунун шилекейин агызып, ээрчитип жүргөнүн элестетти. О, Садыр, кандай бактылуусуң. Жапжаш сулуу аял алып алдыңбы? Кантип алдың? О, эргул азаматсың, келишкен сулуу аял алыптырсың го. Мына золобоң да көтөрүлүп, төшөгүң да жаңырып, башыңа бакыт кушу конгон тура. Дос тааныштарынын Арсарды көргөндө кантишээрин элестетип магдырады Садыр Гапарович. Ичинен эрдемсип, өңүндө жылмаюу пайда болду. Ата канат, ушул кыялыма жетсем бактылуу болот элем. Досторумдун кийим, алтындан башканы билбеген кемпай катындары Арсардын алдында жез кемпирлер болуп калат эле го. А бирок ал мага макул болобу? Өңүндөгү жылмаюу жууп салгандай жоголду. Бул эмнеге мынча текеберленет я? Же жөн эле баасын көтөрүп атабы? Эмнеси болсо да эми сенин тагдырың менин колумда.
ошончо эле текеберлене боло турган болсоң, балдарыңдан ажырайсың. Кыязы балдар үчүн жанын бергидей бул. Баса, бүгүн түштөн кийин ага барайын. Бара элегим көп болду. Балким ойлонгондур. Садыр Гапарович ордуна туруп, стол үстүндөгү кагаздарын сейфине салды. Арсарды көргөндөн бери Алмаздын көңүлү чөгүп, азап чегип жүрдү. Шаар ичине чыкканда эл арасынан издеген эле Арсар. Балким капыстан жолугуп калабы деп үмүттөндү. Канчалык жумушка алаксып, аны унута турайын деген аракеттери текке кетип атты. Түн ортосунда ойгонсо да, оюнда Арсар. Айылга кайра барып, Сауле жеңиге кезигип келсемби? Ал Арсардын дарегин билет чыгар. Бирок Сауле мени өлдү деп эсептеп жүрөт да. Ошондо мен ачыкка чыгышым керекпи? Мен анда Арсарды кайра эле жоготуп ийем да. Мен жакшы болгондо түрмөгө отурам кайра. Ал жакта мени тигилер орду түбү менен жок кылышат. Ошондо жакшы болобу? Алмаз кандай кылаарын билбей төшөгүндө ары бери оодарыла берди. Кудай, мага болгону Арсар менен тоолорум керек эле го. Мен тоо койнунда алачыкта болсо да Арсар менен жашап өткүм келбеди беле. Эмнеге сен адамдарга каалаганын бербейсиң эч качан? Акыйкаттыгың кайда? Менин жакшы жумушум бар азыр. Акча арыктагы суудай агып кирип атат чөнтөгүмө. Эч кимде жок машинам бар. Кааласам заңгыраган 3 кабат үй сатып алууга да кудуретим жетет. Бирок мунун баарынын мага кереги жок болчу да. Мен ушунун баарынан көз ирмебей баш тартат элем, эгерде мага Арсар менен тоо арасында алачыкта жашоого мүмкүнчүлүк берсең. Мен машинамды тоонун ташына, акчаларымды тоонун суусуна, жанагы жалтыраган кеңсемди тоодогу туш-тушунан жаан тамган алачыкка алмашат элем. Канчалаган адамдар менин жашоомо окшогон жашоого жетем деп, кара жандарын карч уруп, тыным албай иштеп жүрүшөт. Канчалары ушундай жашоого жетем деп уурулук кылып, элин сатып, жерин сатып, керек болсо наркотиктерди сатып, ал түгүл кара башыл адамдарды сатып атышат. А мен болсом мунун баарына оңой эле жеттим. Бирок мунун баарынын мага кереги жок да. Же мен сыган айткандай тагдырдын эрке баласымынбы? Же баардыгына мен өзүм күнөөлүүмүнбү? Балким мен Арсардын күнөөсүн мойнума албаганда баары башкача болмок. Балким аны күйөөсү кечирмек, анан экөө эле кайра жашай бермек. А мен Айжан менен кетип калмакмын. Айжандын да жашоосуна бүлүк салдым. Ал байкуш эмне күндү көрүп атат болду экен. Балким Айжан менен кетип калсам, Арсарды бара-бара унутмакмын. Балким Айжан экөөбүз бактылуу болмокпуз. Алмаз ордунан тура калып, бакырып алгысы келди. Сыгылган чүпүрөктөй шалдырап, төшөгүн четинде далайга отурду. Ойлоруна чөгүп кетип, жерге небак жарык киргенин да сезген жок. Капыстан чырылдаган телефондун үнү эсине келтирди. Эмнегедир телефонду да алгысы келген жок Алмаздын. Ушул бойдон ишинин баарын токтотуп, тиешелүү органдарга барып, өзүнүн ким экенин ачык айтып, тагдырдын колунан суурулуп чыккысы келди. Телефон экинчи ирет чырылдады. Таң атпай чалган ким өзү? Алыстан чалып атат го. Алло? Алмаз телефонго көңүл кош сүйлөдү. Алмаз, саламатсыңбы? Игорь Иванович салмактуу учурашты. Игорь Иванович, саламатчылык. Өзүңүз күйлүү күчтүү турасызбы? Степановдун үнүн укканда Алмаздын денесине жан кирди. Жакшы, баары жакшы Алмаз. Мен сага Көкбөрү жөнүндөгү маалыматты айтайын дедим. Ал Турцияга байма-бай каттап турат экен. Болгондо да Стамбулга.
Эмне иш менен алектенери али белгисиз. Ал Кудайбердиев Жамшит деген ат менен жүрөт экен. Игорь Иванович, рахмат сизге. Досуңузга да менден чоң рахмат айтып коюңуз. Өзүм Москвага барганда ыраазы кылам. Алмаздын эмелеки чөккөн маанайы жоголуп, шайдоот болуп калды. Тура калып, стол үстүндөгү кагазга Көкбөрүнүн жаңы атын жазып алды. Эч нерсе эмес. Өзүңдүн иштериң кандай? Алмаз, шашылып кетип ишти бузуп алба. Эгерде убактың болсо, Москвага келип кетсең жакшы болмок. Бирок Көкбөрү жөнүндө дагы маалымат чогултуш керек го дейм. Маалымат жетиштүү болгон соң, кандай кылаарыбызды ийири отуруп түз кеңешели. Рахмат, Игорь Иванович. Сиз менин оюмдагыны айттыңыз. Мен сиз менен кеңешейин деп ойлоп аткам. Бирок айтууга батын албай тургам. Алмаз ою оңунан чыкканына сүйүнүп кетти. Алмаз, эмне иш болсо да мага кайрылуудан эч тартынба. Мен тирүү турганымда сенден жардамымды аянбайм. Дагы маалымат болоор менен сага кабарлайм. Баса, ал ошол түрмөдөн качкан экинчи качкын экен. Ал издөөдө экен. Бирок анын деле азыр эч ким издеп бара болгон жери жок окшойт, деди Игорь Иванович. Мен баарын түшүндүм. Рахмат сизге дагы бир ирет. Өзүңүздүн кайратыңыздан жазбай жакшы туруңуз. Мен кайратымда элемин го. Балдарым, неберем менен алаксып атам. Албетте, баары Нинам бардагыдай болгон жери жок. Ошентсе да кайрат кылып жашап атам. Мен ойлоп кабатыр болбо Алмаз. Игорь Иванович, башка түшкөндү көтөрбөгөнгө арга жок болот экен. Нина апам о дүйнөдө тынч жүрсүн десеңиз, көп капа боло бербеңиз өзүңүз да. Сиз мага атамдай эле болуп калдыңыз. Сиздин аманчылыгыңыз керек бизге. Алмаздын үнү каргылданып чыкты. Рахмат, Алмаз. Өзүң да саламат бол. Негизгиси сак бол. Назарыңды бошотуп койбо. Баары жакшы болот, Алмаз. Көч ордунан козголду буюрса. Саламатта бол. Аскердик тартипке көнгөн Игорь Иванович сөздү көпкө созгон жок. Өзүңүз да саламатта болуңуз. Болуп турганда кезиккенче. Игорь Иванович телефонду койду. Алмаз ордунан туруп, дубалдагы саатты карады. Ондон өтүп кеткен тура. Денесине күч кошулуп, демине дем кошулуп, сана аркаткан ойлор сапырылып жок болду. Болду. Эми кайгырмай жок. Мен эми алдыга гана кетишим керек. Дегинкиси жаман катындай жашык болуп баратат окшойм. Денесин качырата керип чоюп алып, жуунучу бөлмөгө кирип кетти. Арсар таңзаардан бери уйкусу качып, төшөгүндө оуналактап жатты. Тургусу да келген жок. Тайжеси да оорусу күчөп тынчы кетип жүрөт. Деги аман болсо экен байкушум. Эни ордуна эне тутуп калган тайжесинин оорусун эмне амал менен болсо да даарылатып, айыктырып алгысы келди. Тайжеңизге эми Кудай өзү эле жардам бербесе, биздин колдон эч нерсе келбей калды деп, алаканын жайган дарыгерди эстегенде өзүнүн жүрөгү мыжылып, каңырыгы түтөп кетти. Эми кандай кылам? Ойлонуп отуруп, бүгүн эмнегедир адаттагыдан башкача болуп атканын сезди. Эмне болуп атат? Тайжеси таң атпай эле туруп, бутун сүйрөп, онтоп, кобуранып дааратканага барчу эле. Бүгүн эмнеге тымтырс? Арсар тыңшап калды. Эч кандай добуш жок. Саатты карады. 6-дан өткөн экен. Адатта тайжеси таңкы 4-төрдөн баштап эле туруп алчу эле. Арсар шашылып кийинди да ортоңку бөлмөнүн эшигин акырын ачты. Жерге түшүп калган төшөгүнө да карабай, тайжеси чалкасынан түшүп уктап жатыптыр. Ырас уктап аткан го. Оорусу басаңдап калган го. Арсар бутунун учу менен басып, төшөктү жаап коюуну чечти. Бир жагына салаңдап калган колун өөдө кылып коеюн деп кармаганда, таштай катып, муздап калган кол Арсардын денесинен дүркүрөп ток жүргөндөй кылды. Бул эмнеси? Арсар тайжесинин жүзүнө үңүлдү.
Ооздорунун тегереги көгөрүп чыгыптыр. Адатта оорусу кармаганда ушинтип калчу. Бирок дем алганы билинбейт. Ого куйгүн, тайжем өлүп калганбы? Арсардын жүрөгү булкунуп, коркуп кетти. Тайже, тайже! Акырын жулкулдатып көрдү. Тайжесинин таштай катып калган денеси былк эткен жок. Ого куйгүн тайже, сизге эмне болду? Арсар көргөн көзүнө ишене албай, бул чын эле өлүп калдыбы деп денесин отургучка таштады. Ошол замат балдарын ойлоп кайратына келди. Алар ойгонсо жүрөктөрү түшөт го. Эми эмне кылам? Соняга телефон чалды. Соня тура элекпи телефонду далайдан кийин алды. Соня, тезирээк келчи, тайжем абдан жаман, деп айтты да телефонду ордуна койду. Чын эле өлүп калдыбы? Бул эмнеси? Ушундай да болобу? Арсар эсине келгиче Соня жете келди. Ал кемпирди көрөөр менен баарын түшүндү. Арсар, алтыным, кайрат кыл. Соня Арсарды кучактап ыйлап жиберди. Соня, эмне? Тайжем эмне болуптур? Арсар эч нерсе түшүнбөгөн көздөр менен карады досун. Арсар, тайжең кайтыш болуптур, кайрат кыл. Соня Арсарды эсине келтирип эки ийининен катуу силкти. Ого ураган жаным, тайжемден ажырадымбы? Арсар көзүнүн жашын көлдөтүп ыйлап жиберди. Ичи туз куйгандай ачышып, баягы энеси кайтыш болгондогудай көкүрөгүнө араандай боштук орноп калды. Арсар, кайрат кыл, эсиңе кел. Соня Арсарды ийинен кармап силкип жиберди. Алмаздын каза болгонун уккандагысындай депрессияга түшүп кетеби деп коркту. Арсар бир силкинип алды да эсине келди. Соня, эмне? Тайжем чын эле өлүп калдыбы? Эмнеге баары эле мени таштап кетип атышат? Энем, Алмаз, Айжан, тайжем. Мен караан туткан адамдардын баары каза болуп атышат. Эмнеге? Мен кара жолтой адаммын го. Арсар боздоп ыйлап жиберди. Соня жеңил үшкүрүп алды. Кудай сактады окшойт. Арсар, түбөлүк жашаган эч ким жок. Ошентип маалы келгенде адамдардын баары кетет о дүйнөгө. Кезегибиз келгенде экөөбүз да кетебиз. Ага чейин жашашыбыз керек. Балдарыңды унутпа. Тайжең жакшы кишкен. Эч кимди кыйнабай уктаган тейден кете бериптир. Эми аны акыркы сапарга узаталы. Тур ордуңдан Арсар. Мага жалгыз оор болуп калат. Соня Арсарды колунан тартып тургузду. Арсар досун кучактап, солкулдап ыйлай берди. Мейли, ыйлап алсынчы, жеңилдеп калар деп ойлоду Соня Арсарды бекем кучактап. Садыргапаровичтин ыргыткан ташы асмандап, көптөн көксөгөн максатына жетүүгө бир шилтем калды. Маанайы көтөрүңкү болуп, креслосунда чалкалай отурду. Буюрса, ушул орунга отурсам акча сапырылат. Адегенде эле элдин оозу ачыла тургандай заңгыраган 3 кабат үй салышым керек. Менин жолумду тургон келес оолорду орду түбү менен жок кылыш керек. Жанагы орустун кинолорундагы олигархтар минген машинадан бирди миниш керек. Кетирген акчамды кайра 10 эсе сыгып алышым керек деп таттуу кыялга чөмүлдү. Бирок анын бул маанайын бир чымчым санаа бузуп турду. Арсардын дүкөнү көп күндөн бери бек турат. Адегенде качып кеттиби деп ойлогон. Бирок тыңчысы Арсардын тайжеси каза болуп калганын билип келди. Эми мунун азасы качан бүтөт деги? Тууганчылдыгын кантейин караган кемпирге эмне мынча аза күттү? Аңгыча кабинетке жыла басып тыңчысы келди. Саламатсызбы, Садыр Капарович? Саламатчылык. Кел баатыр, отур. Капарович ордунан козголбой тигиге маңдайындагы отургучту көрсөтүп койду. Тиги дүкөн бүгүн ачылды, деди тыңчы отуруп атып. Ачылдыбы?
Капарович ордунан копшолуп алды. Экөө тең чыгыштыбы жумушка? Жок, бирөө эле келди. Беркисин келеби деп түшкө чейин күттүм, келген жок. Ошондо кимиси келди? Арсар келген жок, шериги келди. Ошондой де. Ошону айтканы келдиңби анан сен? Жок. Мен башка бир нерсе айтайын деп келдим. Тыңчы Капаровичти көзүнүн төбөсү менен карады. Ой, анан эзилбей айта бербейсиңби? Садыр Капаровичтин чыдамы кетти. Алар дүкөндү сатыкка коюшуптур. Эмне? Капарович боюн түзөп, Тыңчыны акшырая карап калды. Дүкөндү сатыкка коюшуптур. Менин оюмча алар эми же башка жака кетишет, же башка иш кылышат. Демек, сатууга коюптур де. Садыр Капарович ойлонуп калды. Кандай кылыш керек? Эмнеге сатып атат? Төркүнүнө кетеби? Жок, ал жака деле бара койбойт го. Ал жактан балдары жөнүндө эч ким билбейт айтымында. Эгерде улуу баласынын атасы билип калса талашышы мүмкүн. Ошондуктан бул төркүнү жакка барбайт. Же балким башка чоңураак дүкөн ачкан атышабы? Болушу мүмкүн. Эмнеси болсо да, мен жакынкы арада Арсар менен кезигишим керек экен. Болуптур, маалыматыңа рахмат. Сен дагы жакшылап иликтеп көрчү тымызын. Алар эмне ой менен дүкөндү сатып атышат, ошону билиш керек, деди Садыр Капарович Тыңчысына. Жарайт. Тыңчы ашыкча сөз айтпастан ордунан турду. Садыр Капарович креслосуна кайрадан чалкалай отуруп ойго чөмүлдү. Арсар үчүн көп убара тартаарын жон териси менен сезип турду. Эмне болсо ошо болсунчу деп кол шилтеп салгысы да келип кетет. Бирок кайрадан эле ышкысы күчөп, отко кирген жылаандай. Арсарды көргүсү келип, акыры максатына жеткиси келип кетет. Көкүрөгүн ээлеп алган бул сезимдин канчалык акылсыз экенин сезип турса да, андан баш тарткысы жок. Уктаарда көзүн жумса деле дегенде Арсардын элеси келет. Эмнеси болсо да, мен тез арада Арсарга кезигишим керек. Садыр Капарович ордунан туруп, кагаздарын жыйыштырып, сейфине салды да, көнмүш адатынча сейфтин ачкычын чөнтөгүнө салып, кабинеттен чыкты. Машинасына отуруп, түз эле Арсардын дүкөнүнө бет алды. Дүкөнгө жете берерде шашып келе жаткан Арсарды көрдү. Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат деген ушуго. Садыр Капарович өзүнчө кобуранып алды. Арсар өтө шашып келе жаткандыктан арыраакта токтоп турган машинаны эле салган жок. Өтө эле арыктап кеткен го, деп ойлоп койду Садыр Капарович. Дүкөндүн оор темир эшигин араң ачкан Арсарды карап отуруп. Садыр Капарович болгон демин чогултуп, машинасын дүкөндүн жанына айдады. О кыздар, саламатсыңарбы? Ичинде кенедей кири жок, жайдары адам өңдөңгүсү келип, Садыр Капарович үнүн бийик чыгарып учурашты кирээр менен. Соня менен бир нерсени сүйлөшүп аткан Арсар шарт бурулуп Садыр Капаровичти карап калды. Экөөнүн көз караштары бир саам чагылышып, ошол көз ирмемде экөөнүн ортосунда алай дүлөй түшүп, чагылган чартылдап жер жарылып кетти. Бирок Арсар эсине келе калды. Буга эч шек билгизбеш керек да. Мен эмне болуп атам? Садыр Капарович, келиңиз. Кара күчкө жылмайды Арсар. Келдик. Садыр Капарович Арсарга жакын басып келип, колун сунду. Саламатта турасыңарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз жакшы жүрөсүзбү? Арсар Капаровичтин нымдуу колунан колун тартып алууга шашты. Соня менен баш ийкеп гана учурашты Садыр Капарович. Арсар, мен подсобкада болом. Соня ушул учурда ашык болуп атканын сезди. Мейли, Соня. Арсар акырын, коркпо, баары жакшы болот дегенсип, Соняга көзүн кысып койду. Көрүшпөгөнүбүз көп болуп кетти го, Арсар.
Жумуш чачтан көп болуп, таптакыр убакыт таба албай аттым. Садыр Капарович жумшак жылмайып койду. Биз деле көптөн бери иштебей аттык, деди Арсар. Жумушуңа жутулуп кетээр күнүң кайда, деп ойлоду ичинен. Эмнеге иштебей аттыңар? Капарович анткорсуп карап калды Арсарды. Ошондой болуп калды, тайжем кайтыш болуп кетти. Арсар чынын айтууну чечти. Балким бул баардыгын билип туруп, билмексем болуп атат деп ойлоду. Жаман болгон тура, арты кайрылуу болсун Арсар. Капарович Арсардын колун бекем кысып көңүл айтты. Эмне, ооруп жүрчү эле? Ооба, оорукчан болчу тайжем, жүрөгү ооручу. Арсар көзүнө тегерене түшкөн жашты тыйып, колун акырын тартып алды. Тигинин кое бергиси жок колун. Кайрат кыл эми Арсар. Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн дегендей эл журт бар да. Ооба, рахмат сизге. Арсар канчалык кыжыры келип турса да билгизгиси келбей ыраазычылык айтты. Эл журт деп өзүн айтып атат го, ары жок. Иштериңер жакшыбы Арсар? Эгерде жардам керек болсо кайрыл. Капарович деле ичинен Арсардын оюн баамдап турду. Ошентсе да шек алдыргысы келген жок. Иштерибиз жакшы эле. Бул биздин дүкөндү сатыкка койгонубузду билет болду экен, деп ойлоду Арсар. Жакшы болсо эле болду. Мен учураша кетейин деп кирип калдым эле. Бирок эми мындай иш болуп атса, тайжеңге Куран окутуп көңүл айтып коеюн силерге. Садыр Капарович, жакшы оюңузга рахмат. Бирок биз көптөн бери дүкөндү ачпай, жумушубуз өтө көп болуп кетти. Эгерде туура көрсөңүз, башка күнү көңүл айтыңыз. Биз дагы бир аз болсо да дасторкон даярдап коелу. Азыр өзүңүз көрүп турасыз го, дүкөндү жыйнаш керек болуп атат. Арсар өтүнчтүү карады. Арсар, мага дасторкон даярдоонун кереги жок. Дүкөн деле жыйналаар. Мага азын-оолак убактыңды бөлүп койсоң, экөөбүз кафеге барып бир аз отуруп келели. Сен менен баарлашкым келет. Садыр Капарович Арсарды өтүнчтүү карады. Азырбы? Арсар өтө эле текеберлене бергенден коркту. Азыр. Менин деле бош убактым дайыма боло бербейт да Арсар, өзүң деле билесиң. Билбейм, кандай кылсам деги. Арсар буйдалып калды. Арсар, жок дебечи. Мен сенин кайгыңды тең бөлүшкүм келет. Ошондой эле өзүмдүн кубанычымды да сен менен гана бөлүшкүм келет. Капарович жаш балача жалдырады. Мейли анда. Мен азыр Соняга айтып коеюн. Арсар аргасы жок макул болду. Бир эсе боору ооруп да кетти бул кишиге. Мынча неге жалдырайт кургур. Чын эле сүйүп калгандан сообу деги. Экөө баягы тааныш кафеге келишти. Кыздар безеленип тейлеп жүрүшөт. Кайбири Арсарга суктана карап, атаган ушунун ордунда мен болсом гана дегенсишет. Стол үстү даяр болгон соң кыздар жигин билгизишпей житип кетишти. Али эрте болгондуктан кафеде эч ким жок экен. Арсар, тайжеңдин арты кайрылуу болсун, ыйманы саламат болуп жерге жаксын. Садыр Капарович алаканын жайып бата кылды. Жүрөгү оорубаганда 100дөн ашмак экен. Эми Кудайдын өлчөп берген жашоосун жашайт экенбиз баарыбыз. Кайрат кыл. Тайжең аман болсо сага караган болуп, балдарыңды багышып турбайт беле. Эми сен өз ден соолугуңду ойло. Сен балдарыңа керексиң. Садыр Капарович тымызын Арсарга балдары жөнүндө эскертип койду. Рахмат сизге, Садыр Капарович. Мага ушинтип чын жүрөгүңүздөн көңүл айтканыңыз үчүн чоң рахмат. Эми сиз өзүңүздүн кубанычыңыз жөнүндө айтыңызчы андан көрө. Болбосо мен тайжемди эстеген сайын ыйлagым келип атат, деди Арсар. Капарович бир саам Арсарды тиктеп калды. Бул гер какшыклабы же чын пейилинен айтып атабы? Макул Арсар, сенин көңүлүңдү чөктүрө бербейин. Мен буюрса жакында министрдин орун басарлыгына дайындалган жатам.
Бул жөнүндө эң биринчи сага айтып атам. Буюрса эми ишим алда канча алдыга жылат. Ошондукта көйгөйлөрүң болсо тартынбай айта бер. Сенин маселелериңди жан дилим менен чечип берүүгө даярмын. Садыр Гапарович буга кандай дейсиң дегенсип карап калды Арсарды. Арсар кебелген жок. Менде эмне маселе болмок эле. Дүкөн иштеп атат, балдар багылуу. Тайжем көзүттүрүүсүндө эле үйүн мага каттатып берген. Мага башка эч нерсенин деле кереги жок. Арсар, балким бул дүкөндү сатып башка чоңураак дүкөн ачып алсаң кандай болот? Садыр Гапарович Арсардын жүзүндөгү ар бир кыймылды жаздым кетиргиси келбей тигилип калды. Бул шүмшүк дүкөндү сатыкка койгонубузду да билип алганбы? Арсардын жүрөгү бир болк этти. Же жөн эле оюн айтып атабы? Эгерде бул билген болсо, калпым чыгып калбасын. Анда бул мурдагыдан 2 эсе баскан изиме сары чөп салат. Биз өзүбүз деле ошентип ойлоп атканбыз Соня экөөбүз. Дүкөндү да сатыкка койгонбуз, бирок азырынча аларман чыга элек. Арсар да тигинин оюн билгиси келип, аны тике карады. Азаматсың Арсар. Сенин ишиңди алдыга жылат буюрса, акырындык менен бизнесиңди өнүктүрө бер. Мен колдон келген жардамымды берем. Садыр Гапарович Арсардын чынын айтканына сүйүнүп, ишенип калды. Азыр калп айтып, буйтаганга аракет кылса, демек бул чын эле качкан атат деп ойлогон. Рахмат Садыр Гапарович. Сиз ансыз деле мага чоң жардам көрсөткөнсүз. Улам эле сизден жардам сурай берсем, наадандык болуп калат го. Жок, эч кандай наадандык болбойт Арсар. Мен сага чын дилим менен жардам берүүгө даярмын ар убак. Маселе чыгып калса, эч тартынбай кайрыла бер. Макул. Эгерде ошондой болуп калса кайрыламан да. Сиз ушунчалык кемеңгер адам экенсиз. Арсар, өтө мактап жибердиң го. Мен жөн эле көңүлүмө жаккан адам үчүн аянгым келбейт. Кай бир учурда мен өтө эле таш боор боло алам. Садыр Гапарович Арсарга акырын кыр көрсөтүп койгусу келди. Анысын түшүндү Арсар. Сиздин каарыңызга калган адамдын шору катат го анда. Ошондой десең да болот. Мен баарына эле мээрим төгө бербейм. Балким сиз кызматыңызга байланыштуу ошентсеңиз керек. Балким, бирок сен үчүн мен дайыма мээримдүү, боорукер адам болгум келет. Эч нерседен капарсыз тынч жашап жүргөнүмдө жан дүйнөмө бүлүк салдың. Бир күнү болбосо бир күнү сен да мага бооруң ооруп, мээрим бересиңби деген үмүтүм бар. Садыр Гапарович Арсардын колун кармап, жалоору сүйлөдү. Арсар колун тартып алганга шашкан жок. Эгерде сиз мен ойлогондой адам болсоңуз, балким ошондой болушу да мүмкүн. Сенин оюңдагы адам кандай адам? Менин оюмдагы адам жомоктогу баатырдай адам. Жүрөгү таза, бейлигенен, эч качан эч кимге таш боорлук кылбаган, эли жери үчүн тайманбай жоого аттанган адам. Ошондойбу? Гапарович Арсарды сынай карап калды. Демек, мага окшогон керек учурда таш боор боло алган адам сенин кыялыңдагыдай эмес тура. Ооба, ошондой болсо керек. Арсар кесе жооп берди. Гапарович үндөбөй ойлонуп калды. Анын өңү заматта өзгөрүп, бетинин чаары чыкты. Мен миң аракет кылсам да, мунун көңүлүндөгүдөй боло албайт окшойм. Көп убара боло бербей, мындан алчымды алып, жанымды тындырсамбы? Бул мага чынында эле оңой менен алдыра койчу аял эмескен го, деп ойлоду. Мына, эми кадимки өңүң чыкты. Калп эле ойтоонун башын сүйлөп, мээмди тегеретпей, дароо эле чыныгы жүзүңдү көрсөтсөң болмок, деп ойлоду Арсар да ичинен. Экөө үнсүз тирешип дымырап калышты. Алмаз кеңсесинде ойлуу отурду. Көкбөрү жөнүндө Садыр Гапаровичтен сурасамбы?
анда сыр алдырып койбоймунбу? Бул эмне эле менден булар жөнүндө сурамжылап калды деп өзү да иликтөө жүргүзүшү мүмкүн. Жок, андан түрмөнүн начальнигин сураганым эле жетиштүү болду го. Мен андан көрө убакыт таап койчу жакшылыкка барып келейин. Ал менин ал жерден тирүү кеткенимди билет да. Ага барып ыраазычылык билдирип келейин. Же бүгүн эле барып келсемби? Алмаз колундагы саатын карап койду. Ошентсем деле болчудай. Ал ордунан туруп кемселин кийди да стол үстүндө жаткан машинасынын ачкычын алды. Мен бүгүн кечке чейин келбейм, деди эшик алдындагы жардамчысына. Эгерде бирөөлөр келип калса, эртеңкиге дайында. А сиз шаар ичинде эле болосузбу? Жок, мен Токмокко кеттим. Ошондуктан бүгүнкүгө жолугушуу даярдаба, деди да чыгып кетти Алмаз. Койчунун туругун оңой эле тапты. Алачыктын жанында жүргөн койчунун аялына кезикпей эле коюуну чечти. Машинасы менен жондон тик өйдө чыгып, кырга токтоду. Койчунун аялы колун серепчилеп, бейтааныш машинаны көпкө карап турду. Баягы экөө адеп кезиккен өзөнгө койлорун айдап бара жатыптыр койчу. Кырга токтогон машинаны көрүп, турнабайын алып көз чаптырды. Ата, деле көр муну, кырга чейин чыккан буу кандай бале машине? Койчу кобуранып алды. Мага келгенби же башка бир нерсе издеп жүрөбү? Бул жактан эмне издейт эле? Же сойтка кой издеп жүргөн немеби? Алмаз арышын кенен таштап, койчуну көздөй басты. Койчу да койлорду сууга жамыратып ийип, аны утурлады. Экөө бири-бирине жакындаган сайын жүрөктөрү дүкүлдөп, алдан неден кабар берет. Койчу калпагын өйдө жылдырып, демин ичине алып туруп калды жакындаганда. Алмаз үнсүз анын жанына басып келди да аны жерден так көтөрүп тегеретип жиберди. Ой, сен кимсиң деги? Мындайды күтпөгөн койчу карылуу неменин кучагынан бошуна албай жулкунду. Алмаз өзөндүн ичин жаңырта каткырып алды. Койчуну жерге түшүрүп, көз айнегин алды. Койчу Алмазды көздөрүнөн тааныды. Сенби? Дегенге араң жарады. Мен жакшылык аба, мен. Алмаз кубанычын жашыра албай, койчуну кайра кучагына бекем кысты. Койчу сүйүнгөнүнөн жашыды. Ого кылайыным, аман эсен келдиңби? Мен аманмын аба, өзүңүз аман эсен турасызбы? Бала бакыраңыз, мал жаныңыз аманбы? Аман кагылайын, баары аман. Мен тоолорду таштай албай, ушинтип элдин коюна алып багып жүрөм. А өзүң? Койчу Алмазды баштан аяк бир карап алды. Мен эми сизге баарын шашпай айтып берейин. Мындай отура туралыбы? Алмаз көк жагысанга колун жаңсады. Койчу чапаны шверге жая салып, экөө катарлаш отурушту. Алмаз өзү жөнүндө баардыгын төкпөй чачпай айтып берди. Аба, мына менин таржымакалым ушундай. Мен эми өзүмдүн ким экенимди далилдешим керек. Сиз мага абдан чоң жардам көрсөттүңүз. Эгерде сиздин ошол амалыңыз болбогондо, тиги шүмшүктөр мени соо коймок эмес. Кумар шордуу дагы эле ошол жердеби? Ооба, анан кайда кетмегиле. Аны небак эле баары унутуп калышкан. Мен анда-санда Куран окуп коюп турам ал шордууга. Ошол көкбөрүлөр келип кетишкенден кийин бул жака милициялар эле келишти 2-3 жолу. Мага улам бири түшүнүк жаздырышып, бир күнү тиги райондук милицияга алып барышты. Ал жерден да түшүнүк жаздырышып сурак алышты. Менин сөзүм кыска болду. Акыры ишеништи окшойт, жайма коюшту. Бирок мен күндө санаа аркап сени ойлодум, кайда качты болду экен деп. Таптакыр жигиң билинбей калганда тигилер жок кылып коюштуу деп да ойлочумун. Ошентсе да үмүт деген үзүлбөйт экен оңой менен. Акыры бир күнү келээр деп күтчүмүн. Койчу бир үшкүрүнү алды. Аба,
Мен да сизди унуткан жокмун. Бирок келгенге шартым ушул учурда болду. Мен азыр ошентип башка ат менен жүрүүгө мажбур болуп атам. Түрмөнүн начальниги мууну өлүптүр. Көкбөрү болсо аман эсен жүрөт ошентип. Мен эми түрмөдөн өзүм качпаганымды далилдеш үчүн Көкбөрүнү кылтакка илишим керек. Мени кармаган тоодогу үйдө кыргын болуп көптөр окко учуптур. Анын ээси да өлүптүр. Үйдү болсо тыптыйпыл кылып өрттөп салышыптыр. Ал үй өрттөнүп кеткенин уккам. Ал жердеги кыргынды да уккам. Бирок кимиси өлүп, кимиси калган биле алган жокмун. А тиги сага жардам берген жигит эмне болуптур? Адилби? Ал байкуш оорукчан болуп, инвалиддик креслого отуруп калыптыр. Кудайдын калыстыгы ошентип калыптырбы? Ооба, ошентип калыптыр. Бирок мен аны дарылатууга аракет кылам. Азырынча сыртынан жардам көрсөтүп атам. Өзүм ачык бара албайм. Ал деле мени тоо басып калды деп укса керек. Алмаз, сен далай азапты башыңдан өткөрүп атыптырсың, бирок олжоң амандыгың. Баардык жаманчылыкты аманчылык жеңет. 90 бүтүп 9 калганда бул иштин аягына чык, деп койчу Алмазга насаат айтты. Рахмат аба. Мен ушинтип колдогонуңузга рахмат. Бирок мен дагы эле сиздин жардамыңызга муктаж болом го дейм. Алмаз, мен билип атам сага эми менден кандай жардам керек экен. Албетте, ошондо сенин тоо басып калды деп жалган түшүнүк жазганым үчүн мени жазага тартышаары мүмкүн, бирок мен андан коркпойм. Мен өмүрүмө коркунучтуу болуп турганда коркпогон ошол жазадан коркмок белем. Мен күбө болуп берүүгө даярмын, деди койчу. Аба, рахмат сизге. Мен ошону кантип айтаарымды билбей аткам. Бирок мен жазасыз бүтүрүүгө аракет кылам. Сиз менин өмүрүмдү сактап калыш үчүн жалган көрсөтмө бердиңиз. Ошондуктан сизге эч кандай жаза болбой калышы да мүмкүн. Алар баары эле акча үчүн жан сатып атышат. Сотко деле сизди жазалагандан көрө акча тапканы пайдалуу болор. Алмаз койчуну карап жылмайып койду. Аның да туура. Эмнеси болсо да мага ишене бер, Алмаз. Сотто мен сен тарапта болом албетте. Баса, акча демекчи. Мен сизге азын-оолак тыйын ала келдим. Алмаз төш чөнтөгүнөн акча салынган конвертти алып чыгып койчуга сунду. Буга чай чемек ичип коюңуз. Базарлыгым ушу. Мен муну чын дилимден берип атам. Колумду уялтпаңыз. Койчу Алмаздын колундагы конвертти карап унчукпай калды. Аба, жаман ойлобоңуз. Мен азыр абдан пайдалуу жумуштамын. Бул мен үчүн арзыбаган акча. Ошентсе да сизге чын дилимден берип атам. Албай койсоңуз мен кыжаалат болуп калам. Алмаз койчуну өтүнүчтүү карады. Аппаламай, ушуну тим эле койсоңчу. Акча сага эми көп керек болот. Соттордун алкымы керней дейди. Ушул иш бүткөндөн кийин деле берсең алат элем. Тим койчу мунуңду, деди койчу. Жок аба, мен атайын арнап алып келдим сизге. Мен азыр эбегейсиз байыгам. Акчам сотторго да, прокурорлорго да дегиле баарына жетет. Алмаз конвертти койчунун чөнтөгүнө салып койду. Болуптур эми, рахмат мунуңа. Чынымды айтсам, мен азыр акчага абдан муктаж болуп тургам. Жанагы кызталак уулум чоң окууну окуйт элем деп кууратты. Өмүр бою койдун артында жүрмөк белем дейт. Аба, анда уулуңуз эстүү бала болуптур. Окушу керек сөзсүз. Эгерде өзүнүн ниети болуп атса, аны окутуш керек. Бир эсептен аныкы деле туура. Заман заат ушул болуп атса, окуса окуп алсын деп атабыз. Чамабыз аз болуп кыйналып турганбыз, кандай кылаарыбызды билбей. Бирок эми бул акчаны кайдан алганымды кантип айтам? Сиз мени адашып кеткен турист экен деп коюңуз. Жолда айтып берсем ушуну берди деп коюңуз. Азыр мындайга эч ким деле таң калбайт. Орустар айткандай, бирөөлөрдүн сорпосу суюк болуп атса, бирөөлөрдүн бриллианттары майда болуп атат. А мен болсо
көп көзгө илине кетейин кайра. Сиздин үйдөгүлөргө деле кезикпейли койгонум оң болот го дейм. Алмаз койчуну суроолуу карады. Ооба, азырынча ашык көздүн, ашык сөздүн кереги жок. Мен да койлорду ылдый айдайын. Анда эмесе жолуңдан калба. Койчу ордунан туруп Алмазга колун сунду. Алмаз койчуну кучагына бекем кысып коштошду. Көрүшкөнчө саламатта туруңуз. Ден соолугуңузду да ойлой жүрсөңүз, мен дагы келип кетем сизге. Бош убактым боло калса эле келгенге аракет кылам, деди Алмаз. Алмаз, сен азыр эң негизгиси ушул ишиңди ойло. Муну канчалык тез бүтүрсөң, кенен кесир кезигип турууга шарт болот. Этият бол кагалайын. Койчу кайрадан кемшеңдей баштады. Болуп тураба, айтканыңыздын баарын унутпайм. Уулуңуз окууга өтүп калса, колумдан келген жардамды берип турам. Жакшы туруңуз эми. Жакшы бар өзүң да. Уулума жардам берер учуруңда келер, азырынча этият бол. Баса, баягы жылы сени издеп атаң келип кеткен. Мен ал кишиге сени тирүү экениңди айтууга аргасыз болуп калдым. Ал кургурдун сен үчүн күйгөнүн көрүп чыдабай кеттим. Сен эми бир эбин таап атаңа жолугуп койсоңчу. А мен атама жолуккам. Мен тоолорду сагынып, турист болмуш болуп көрүп келейин деп баргам. Менин атым менен иттер таанып койсо болобу? Көрсө атам мен тирүү экенимди небак эле билиптир да. Рахмат сизге. Атама чындыкты айтып койгонуңуз үчүн. Болбосо ага абдан оор болуп калмак. Аппали азаматым десе, анда эң сон болгон турбайбы? Мен ал кишини ойлоп сана аркай берчү элем. Бул жашоодо баарынан күткөн жаман. Атаң сени көзү менен көрүп санаасы тынган тура. Болуптур эми. Жолуңдан калбай жөн анда. Экөө кайра да бир кучакташа коштошуп, Алмаз машинесин көздөй басты. Койчу анын артынан телмире карап, Кудай ишиңди оңунан чыгарсын, деп ичинен дуа кылды.